Саламатсыздар, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздердин суранышыңыздарга карап чоңураак бактарды, чоңураак дарактарды бутууну көрсөтүп бермекчибиз. Бул жерде бир 7-8 жаштагы алма дарагы божомолду. Бул алма дарагында былтыр кесилгенде жоонураак бутактар араланып кесилген экен. Натыйжада мондай уктап жаткан бүчүрлөрдөн балчоктор деген же болбосо тойбос бутактар чыгып кеткен. Бул жерде болсо бир оору. Муну карап көрсөңүздөр, бул курап калган оорунун илдеттин натыйжасында болуп атат. Бул толтура бактерия козгарын толтура да. Бутаганда баштай бере турган болсок, бул жерде параллельный бир канча бутак турат. Ушулардын бирөөсүн алып калабыз, калганын жок кылабыз. Мисалы, могу ылдыйдан муну алдым. Атайын ылдыйраак экен бул. Мунусун алып атам. Бул бутак чагып атат мага, ушуну калтырганга аракет кылам. Муну дагы чыгарып атабыз. Уктап аткан бүчүрлөрдөн чыккан бутактарда. Бул экөө аябай жакын болгондуктан монусун дагы алып атам. Кыскартып кессем да болот эле, бирок эле бутак чыккандыктан түбүнөн эле алууну туура көрдүм. Бул мөмөлөр ийип койгондуктан бул ийилип калган. Бул жерден кыскартып кесүүнүн натыйжасында жерге эңкейип калуусун алдын алсак болот да. Буну дагы дал ошондой система менен. Бул жерде дагы бутактар аябай жакын. Жоонураак бутактарды биринчи алып алышыбыз керек, андан кийин кичинекей бутактарга өтөбүз. Бул бутакты мен түгүнөн суйултам. Сапаттуу мөмө болуш үчүн кээ бир бутактар ашыкчаларды алышыбыз керек. Бул жерде дарактын ортосунда лидерин калтырганга аракет кылабыз. Мисалы, мону лидер калтырайын, ортодо тик кетип атат. Ал эми калгандарын түбүнөн алганга аракет кылыш керек. Ал жерден жоон бутак кесилгенде ушундай болуп, ал эми бул кыска кала берсин, бул мөмө бүчүрүн пайда кылса эмне бере алат. Буну деле кыскараак кесип коеюн, эгер мөмө пайда кылса мөмөсүн ала бересиз. Бул бутакты ашыкча, буну дагы алабыз. Муну дагы учун кичине кыскартып коебуз. Бир жылдык өскөн бутагынын 3-4 бөлүгүн 60 сантиметрден кесип койсок туурараак болот. Буну сыртка ачуу кесим менен сыртка ачып коем. Ошондо дарактын ичине жарык дагы жакшыраак кирет. Бул жерде бир канча ыкма бар экен. Бул бир аз тигирээк кетип атат. Буну түгүнөн чыгарып атам. Бул бутакты түгүнөн алдык. Могу кенен градустагы бутакты калтырам. Могу ылдыйга кетип аткан үчүн муну дагы алабыз. Бул экөө бир аз минип калды. Буну суйултуп атабыз. Муну дагы түгүнөн эле тазалалы. Бул дарактын ичинде өсүп атат. Кыскартып да кессек болот экен. Бул жерде мөмө бүчүрү бар. Кыскартып кестик буну. Моголар мөмө бүчүрлөрү. Моголардан күлдөп мөмө берет бизге. Бул лидер формасына кетип калыптыр. Буну кыскарталы. Бул жактан бизге бул бутактар мөмө берсин. Моголарды дагы алабыз. Бирден тазалайбыз. Мону дагы кыскартып коелу. Бул жак шактап, бир аз эме болсо, шак болбосо ийилип жерге тиет, монтипчи. Ийилет. Бул дагы алмалар көбүнчө ушундай болуп, узун болуп ийилип, кээде бул жери жылаңач болуп, мөмө да жок болуп калат да. Бул дарактын ичине кетип атат. Буну алдым, сыртка кеткенин калтырдым. Экөөнүн аралыгы бир аз жакыныраак. Буну 3 бурчтук кестим, балким кенен градуста бутак чыкса. Булары жолго деле мишайт этпейт. Бул жерден кургап калыптыр, бундан кесип атам. Же болбосо мондай кылып кессек дагы жакшыраак болот экен, токтойт. Буну экөөнү качырсак болот. Мөмөнү алып атабыз, бирок даракты дагы да градусын ачып койсок болот да. Бул жерлерде ортодогу кээ бир кыскалардан мөмө бере алат. Булардан мөмө бүчүрлөр пайда болот. Булардын бардыгы мөмө бүчүрү дедик. Булардан мөмө алып беребиз. Бул жерде бул бутактарды бири-биринен узакташтырыш үчүн бул аралыктар алыс болгондорун калтырып атабыз. Бул экөө бир аз жакын болуп калды. Эч нерсе эмес. Булар мөмө бүчүрүнө айлангандан кийин ылдыйлайт. Андан башка бул жерде бир жыштык бар. Жыш болгон жерде суйултабыз. Мисалы карасаңыздар, мына адамдын манжаларында болуп катарасынан турат 3-4. Бул ортодогуларын ала турган болсок, дарактын бутактары суйулган болуп саналат да. Мисалы, мен мына ортодогусун алып атам азыр. Ортодогу жоонду жана ичкени дагы алып койсок, ортосу суйулду, ачылды. Бул туура эмес кесилген экен. Бул мөмөдөн кыскартып кесип койдум, сапаттуураак.
болсын. Бұлардың бұтақтарын біраз шақтандырыш үшін, жаңы бұтақ алыш үшін кесіп отам. Жаңы бұтақ сапатты мөме деген сөз. Жаңылап тұрышымыз керек. Дарақты жашартып жаңылап тұрышымыз керек. Ескіріп қартайып кетсе, алдағы жақсы емес. Бұны да қысқартып кестім. Бұл жерде жіш болып кеткен үшін. Бұны сыртқа açу кесіменен дарақты сыртқа бағыттап отам. Бұны дағы түйінен сұйылту кесіменен алдым. Так. Божом oldu. Эми бұл жерде секатормен иштей турган жерлер бар екен. Бұл дарақтың içine карап өсүп аткан жерлерди алабыз. Бұл жерде бұл дагы өзүнчө bir лидер болгон экен. Бұл жакта кенен градуста жакшы bir бутак бар. Бул жаштарды алалы. 2-3 жылдык мөмө берген даяр бутагы турат. Буну калтырабыз. Ол кыш кесилиш керек эле. Бул туура эмес кесилген ара менен. Бұл жерде жаап кетиш кыйын болот. Бул кожаны жаап кете албайт, кыйналат. Мисалы моундай болуп жабыш керек да кожаны. Мына көрсөңүздөр, мына жерде акырындык менен жабат. Канча жоон болсо ошончо кеч жабат. Бул жер жабак чектең, бул жактан кара күйүк деген илдеттер даракты капкара көз сүйкөлгөндөй болуп оорутат дагы даракты кесип салганга алып барат да. Бул жерде эми же аралаш керекпиз, же секатор салып туруп кесишибиз керек. Мен кескенге аракет кылып көрөйүн. Секаторду туура салуу аябай маанилүү. Kesildi. Buyursa азыр краска сүйкөйбүз. Же болсо садыбай бар. Бул жактарга сүйкөлүш шарт. Жоон кесилген жерлерге. Божом oldu. Болуп эле калды бул дарагыбыз. Даже муну алып эле койсок жакшыраак болот окшойт. Жалпысынан эми уч жактарын бир аз карап койсок, оларды кыскартып кесип, муну калтырат экенбиз. Муну алабыз. Лидер ортураак туруш керек. Мол болгондорду алып койсок, натыйжада кенен градустагы бутактар калып жатат. Муну эле тигинен алып салсак боло берет. Бул жагын болсо, бул жерден сыртка ачып кесип салдым. Бул жактары основной бул жактан бизге шактап берет. Бул ситуацияда мунусун алып коелу, бунусу жетиштүү эле болот экен. Ичке аябай узун болгон бутактарды учтарын сөзсүз түрдө кыскартабыз. Ошондо бир аз жоонорот, бир аз шактайт, анан мөмө бүчүрү пайда болуп, кубаттанат. Ашыкча узун өскөндөр болбосо учтарынан мөмө бүчүрү пайда болот. Ал учтар келечекте ийилип бир жагымсыз көрүнүштү пайда кылат бизгечи. Бул дарак божом oldu, бүттү. Бири-бирине мешать этпеген, тоскоолдук жаратпаган бутактар күндүгүн жарыгы бардыгына жакшы тиет. Бак сүйүүчү достор, бул жерде бир курма дарагы. Курманын финики баягы манжа курма эмес, сары тоголуу курма. Бул деңиз деңгээли төмөн, субтропикалык мөмөсү болгондуктан ысык аймактарда өсөт. Мисалы түштүк Кыргызстанда, Өзбекстан менен чектеш аймактарда деңиз деңгээлинен 405 метрден 900-950 метрге чейинки аймактарда эч кандай байлап оробой деле өстүрүшөт. Бул курма дарагында көрүп атканыңыздардай 3 дана ствол бар. Биз жалгыз стволго түшүрөбүз. Ошондо коозурак да көрүнөт. Ошол эле учурда дарак бир стволдон кубаттуу жакшы өсөт да. Бул жерде бул бутактардын баарын алабыз дагы. Натыйжада жалгыз лидерди калтырдык. Лидер тамырыбыз бул жакта болгон үчүн ушул жакка кеткен бүчүрдүн үстүнөн кесебиз. Эми бул жактан 1-2 дана тик кеткен бутак, анан бул жакта кенен градустагы бутактар пайда болуп, шар формасында бир форма беребиз. Мол жерлерин менен сүйкөп коюш керек, садыбай бар менен 50-60 сантиметрден шактарды, бутактарды пайда кылабыз. Бул жерде бир 6-7 жылдык өрүк бак, ошонун бутагын көрсөтүп беребиз. Мына ичине кеткендерди аласыздар. Дарактын ичине кетип аткандарды, жерге өсүп аткандарды алабыз. Могу тырнак калтырып кескендерди кесип коесуздар. Булардын баардыгы көлбөтчүрлөр, уч жагынан мөмө тиет, ийилет. Муну биягы мөмө бүчүрү жок болгон үчүн кыркып атам мен буларды. Даже могу жерден кыскартам. Мөмө берген жерден буларды кыскартып коебуз, ичке узун болгондорду. Бул жерде
Ал бутагыбыз аябай эле жакын. Мөмө деле жок мында. Айтор бул кийинки жыл мөмөлө турган бутактар пайда болот. Туура эмес кесилгендерди оңдоп коебуз. Андан башка могуларды кыскартып койсок, кичине сапаттуураак мөмө болот. Бул жактан көрсөтүп берели. Бул жактан тикке кетип аткандарды алышыбыз керек. Бул үйдүн көлөкөсү да түшкөн үчүн бул жерде секатор. Оларды бираз кыскартып коебуз, себеби аябай узун болгондо дагы жакшы болбойт. Гүл ачайын деп калды же. Ол жерде чиш болгондорду алышыбыз керек. Алабыз. Ол жактардан кесебиз буларды. Ашыкчаларын алып салабыз. Такырларын түгүнөн алат экенбиз. Буларды бири-биринен качырганча бутай беребиз. Кийин мөмө тийгөндө терге ийилбей турган кылып, андагы ориентирин аласыздар. Буларды кичине кыскартып коюшубуз керек. Основной күн тийген учтары жакшы мөмө бүчүрүн пайда кылган. Ошол үчүн учтарында гана гүл бүчүрлөрү болуп жатат бул бутактардын. Күн тийбеген бул жакта кесилген жерден жыштар калды. Ол өкөнү мусун алабыз. Бул жакта дагы тоңдорду алып, ичине кеткен ошону суйлап, булар мөмөлөргө мүчөлөр пайда кылат. Жалпысынан ушинтип бири-бирине мишет этпей турган кылабыз. Могулар да бир аз жакыныраак. Буларды кыскартып койсок, ортосу ачылат. Жалпысынан ушундай. Бак сүйүүчүлөр, бул жерде болсо ширингиляс, sweet cherry, prunus avium. Мына көрүп атканыңыздар, булардын баардыгы майыс букети. Буга чейин толтура жолу айттык. Булар ар биринен 4кө чейин гүл чыгарган мөмө бүчүрлөрү. Бул карасаңыз, могу кенен градуста бутактарда аябагандай көп санда. Ал эми тике болгондордо бир аз саны азыраак, сапаты начарыраак. Учтарында жакшы экен. Күн жакшы тийген жеринде бүчүрлөр чоң-чоң жакшы өрчкөн да. Биз муну бутаганда азыр көрсөтүп беребиз. Эми бул көп жылдыктараак биз ошону оңдоп, колдон келишинче бутайбыз. Мисалы муну түгүнөн алам. Неге дегенде, мындай жолго мишет эткен үчүн ушинтип кесип коюшкан, бирок пайдасы жок эле болуп калыптыр да. Не туда болуп калган, түгүнөн кесип тазалайбыз. Могул өзөктөн чыккандарды алып атам. Өзөктөн чыккан каптал бутактарда 30 сантиметрге чейин бутактар чыкпай эле койгону жакшы. Могул жерден көрсөтөлү. Бул жерде бул бүчүрлөр аябагандай көп. Мөмөнү көп алса бул дагы ийилет. Күчү аз, начар мөмө болот. Ошол үчүн кыскартам. Мисалы 3-4 май букетин калтырдым, калганын алып салдым. Себеби бутагы кичинекей, назик. Мол кураптыр, буну алат экенбиз. Буларды дагы суюлтабыз. Могул жерден суюлталы. Бул жак жерге жакыныраак суюлтуп койсок жакшыраак болот. Жаш балдар ары бери жүрүп калганда. Могу кесилгенде каталар бар. Тырнакчы менен кесилген. Булар туура эмес. Түгүнөн алалы, бул жаап кете тургандай кылып. Могул жерде бул бутак менен бул бутак аябай жакын турат. Ошол себептен мен муну бул жерлерден алууну туура көрүп жатам. Онда бир аз түгүрөгүнөн алышым керек. Болду. Бул дагы мөмө берет, бул дагы мыгылдыйга кеткен. Так, бул жакты алдык, бир аз суюлду жана жакшы болуп калды да. Могул карасаңыздар 30-40 см аралык бар. Буларда да 30-40 см арасы жакшы да, шамал циркуляция болот. Ал эми бул жерлерди караңыздар, 30-40 см эмес, аябай жыш. Демек, бул жерлерде суюлтуу жасалыш керек. Айталы, мына ортодогуну түгүнөн суюлтуп чыгарабыз. Могу курагандарды алабыз. Могу ичине кетип аткандарды алабыз. Даже могуну алып эле салган жакшыраак болот. Мындай көп деле мындай мөмө алынбайт да, себеби дегендечи. Бул жактарын өтө берели. Бул жерлерде бутактарды карап көрөбүз. Мисалы, могул ичине кетип атат. Бул бутакты түгүнөн чыгарганды туура көрдүм. Уш жагы жабышып калгандыгы үчүн.
черешня дарактары, ширин гилас дарактары ойгонуп кеткенде бутай турган болсок, могу бүчүлөргө кол тийгенде эле сынып баштайт. Анан могу 1 жылдык бутак 15 сантиметрден 35 сантиметрге чейин болуш керек. Мисалы карасаңыздар, могу 1 жылдык өскөнү где-то 20-25 сантиметр. Бул жакшы да. Эгер ушундан аз болсо, суун азотту аз ичти деген сөз. Аябай көп болуп кетсе, көп кестиң, сууну көп бердиң же азотту көп бердиң деген сөз да. Физиологиялык бир баланс жок деген сөз болуп калат. Онун дагы ичине кетип аткандыгы үчүн бери тартып койдук. Могу жерге ылдый жакын өсүп аткандарды алып атам. Муну кыскартуу кести кылдым. Негизи форма бергенден кийин көп деле кесилбейт. Бул формасында да бир аз катачылыктар болгондуктан биз дагы өзүбүздүн билишибизге жараша оңдогонго аракет кылып жатабыз азыр. Могу тике кеткен алдым, эки жакка ачып коюп атам муну. Бул жерде тырнак. Буга эми бир нерсе илбегенден кийин муну түгүнөн алышыбыз керек да. Даже муну кыскартышыбыз керек. Эгер чаңдашып мөмө тие алса, керек могу тырнак кескендер бүт каталар ыстап кесүү кылган экен, бирок чыкпаптыр эч кандай бутак. Могу бутактардан муну алат экенбиз. Суйултпасак, өйдө жагы бири-бирине тийип калган. Бул жерде майс букетинен кыскартып коеюн. Бул жерден да кыскартып атам. Максат азыраак, бирок мөмөлөрү чоңураак, сапаттуураак түшүм болсун. Чаңдашып мөмө берип атканда дарактар булар. Болгону ошолорду дагы жакшыртыш максатында жиш болгон жыштыкты азайтып жатабыз. Оларды да карасаңыздар, буягы жакшы, бирок бул жагында бүчүр жок. Биз ушул жагын жакшыраак колдонсок турараак болот. Так, мына ичине кеткенди алып коелу, кыскартып. Бул 1 жылдык бутагы. Буларды дагы могу жерден алсак, сен 1 жылдан кесип койдуң дешиңер мүмкүн. Караңыздар эми. Могу жерде камерадан жакшы көрүнөбү? Азыр ар биринде бирден вегетативдик бүчүр бар. Муну карасаңыздар, bundan жалбырак чыгат 5-6 дана. Кээ бир учурда бул сабакка да айланат да. Бул жактардан жаңы сабактар пайда болуп алат. Могул вегетативдик бүчүр. Калган чоң-чоң тоголуктары генеративдик, башкача гүл чыга турган бүчүр. Онда кыскартат экенбиз. Могул учу жагы бир аз ооруп калыптыр бул дарагысын. Ооруган жерин алып салабыз. Ооруган кураган жерлерин бүт тазалайбыз. Могул жакта бир жыштык бар. Могул жерде жыштык бар. Бул. Корпудогуну алабыз. Ошондо автомат түрдө суюлат. Могул даракты дагы бир аз сыртка ачып койсок жакшы болот экен могул жерден. Сыртка ачуу кесип ыкмасы менен сыртка ачып койдук. Аябай жоон бутактарды кеспей жатам. Комет пайда болот. Дарак стресске кирет. Могул жерде бирөө лидер экен. Буларды суюлтабыз, достор. Оларды дагы бир дана бутакка түшүрүп коелу. Тике кетип атканын алышыбыз керек могу жерде. Бир аз бийик болгондон кийин татаал болуп баштайт ушундай. Так, буларда ичине кеткендерди алып атабыз. Бул тике кеткен дагы алып койсок жакшы болот. Бүт дарактарды ошол ичине кеткендерди бир аз алып алып, сыртка кеткендер менен калтырабыз. Себеби ичинде лидерлер и так бар. Ошол максатта моундай тикелерди алабыз. Могу градус тартыңыз эле. Градус аябай тар моунун и так алдында кенен градустуу бутактар бар, экөөнү тең. Буларды түбүнөн алып салабыз. Бул жерде да могу тике кетип атканын алып койсок, алышым керек ушуну. Ошондо идеалдуу берем болот. Бул жерде дагы бутактын багытын бул жакка бурганда пайда бар. Болуп калды. Буларды суюлтуп коебуз, ошо менен бүтөт.